Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. 9 класстар үчүн физика сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакта билим гана адамды бийик жана эркин кыла алат демекчи, экинчи чейректе алган билимдерибизди бышыктоо максатында физика сабагынан тест жазабыз. Мен силерде берилген тапшырмаларга туура жана так жооп берет деген ишеничтемин. Анда биринчи суроодон тапшырманы баштайбыз. Физика илиминдеги оптика сөзүнүн кыргызча мааниси кандай? А. Күн. Б. Жарык. В. Линза. Г. Жаркырактык. Экинчи тапшырма. Жарыктын толкундук касиетин жактаган, ал жөнүндө өзүнүн көп идеяларын кошкон окумуштуу ким? А. Гюйгенс. Б. Ньютон. В. де Бройл. Г. Эйнштейн. Үчүнчү тапшырма. Жарыктын табияты жөнүндөгү корпускулалык көз карашты сунуштаган улуу физик? А. Эйнштейн. Б. Гук. В. Ньютон. Г. Гюйгенс. Кийинки тапшырма. Төмөнкүлөрдүн ичинен жарыктын табигый булагына мисал тапкыла. А. От. Б. Ай. В. Жылдыз. Г. Шам. Кийинки тапшырма. Жарыктын таралышы жөнүндө закон ченемдүүлүк кандай айтылат? А. Жарык бир тектүү чөйрөдө ийри сызык менен таралат. Б. Жарык ар тектүү чөйрөдө түз сызык боюнча таралат. В. Жарык бир тектүү чөйрөдө ар кандай багыт менен таралат. Г. Жарык бир тектүү чөйрөдө түз сызык боюнча таралат. Кийинки тапшырма. Жарыктын түз сызык боюнча таралышын кандай кубулуштар далилдей алат? А. Жарыктын ак түстө болушу. Б. Көлөкөнүн болушу. В. Линзадан өткөндөгү сынышы. Г. Күзгүдөн таамай чагылышы. Кийинки тапшырма. Күндүн тутулуу кубулушу кандай түшүндүрүлөт? А. Жердин көлөкөсүнүн пайда болушу менен. Б. Айдын көлөкөсүнүн пайда болушу менен. В. Мезгил менен кайталанып туручу кубулуш. Г. Күн жерге көрүнбөй калган болот. Кийинки тапшырма. Адам баласы өзүнүн айлана чөйрөсүндөгү нерселерди кантип көрөт? А. Ар бир нерсе тиешелүү жарык бөлүп чыгарат. Б. Адамдын көзүнөн жарык бөлүнүп чыгып, ал предметтерге тийип, анан адамдын көзү көрөт. В. Жарык нерседен чагылып, анан адамдын көзүнө предмет көрүнөт. Г. Физиологиялык процесстин негизинде көрүнөт. Кийинки тапшырма. Төмөнкү берилген сүйлөмдөрдүн арасынан жарыктын чагылуу законун ырастоочу сүйлөмдү аныктагыла. А. Түшүү бурчу чагылуу бурчуна барабар. Б. Түшүү бурчу чагылуу бурчуна барабар эмес. В. Түшүү бурчу чагылуу бурчунан кичине. Г. Түшүү бурчу чагылуу бурчунан чоң.
Keyinki tapşırma. Tömönkü сүröттөрдүн arasında çağılуу burçu tuura berilgen variantты tapkıla. Bizde 3 сүрөт berilgen: nomer 1, nomer 2, nomer 3. A jobu nomer 1-nji сүрөт tuura. B nomer 2, V nomer 3, G bardygy teň tuura. Keyinki tapşırma. Emne sebepten suusu bar stakanda salınıp turgan kaşık sınıp turganday görünöt? A. Kaşık sınuu kubuluşuna kabulat. B. Suuga kelip düşkön jarık sınat. V. Adamdın görүү jönдөmü özgörүүgө duuşar bolot. G. Çındap ele kaşık sınat. Keyinki tapşırma. Linzanın kaysı türü özüne kelip düşkön jarık nurun çoğultuuga jönдөmdүү? A. Sferalık linza. B. Prizma türündögü linza. V. İğmek linza. G. Tompok linza. Keyinki tapşırma. Сүрөттө linzanın türlörü berilgen. Kaysınısı çaçıratuuçu bolup sanalat? Bizge nomer 1, nomer 2, nomer 3 jana nomer 4-nji сүрөттө berilgen. A jobu nomer 3, B nomer 1, V nomer 4, G nomer 2. Keyinki tapşırma. Nerse linzanın fokusunda turgan uçurda anın сүрөттөлүшү kanday türdö özgöröt? A. Çoňoýot. B. Kiçireytilgen bolup görünöt. V. Jalgan. G. Сүröttölüş alınbayt. Keyinki tapşırma. Adam balasının gözünün kaysı bölügü fizikadagı linzanın kızmatın atkarat? A. Karek. B. Aldınkı kamera. V. Ayneksimal dene. G. Çeçekey. Keyinki tapşırma. Kogerenttүү tolkundarga kanday kasiyetler münözdүү? A. Birdey termelүү mezgiline E. B. Türdүү termelүү mezgiline E. V. Fazalarının ayrılması özgörmölүү. G. Türdүү tegizliklerde termelişet. Keyinki tapşırma. Monochromattık nurlar degendi kanday düşünöbüz? A. Birdey tüstögü nurlar. B. Birdey termelүү mezgilindegi nurlar. V. Birdey ılдамдыктагы nurlar. G. Birdey tolkun uzunluktagı nurlar. Keyinki tapşırma. Interferensiya termini kaysı okmuştu tarabынан ilimge kirgizilgen? Jana kırgızça manisi kanday? A. Thomas Young tarabынан kirgizilgen, kırgızça güçötü degendi düşündüröt. B. Thomas Young tarabынан kirgizilgen, kırgızça kavatlaşуу degendi düşündüröt. V. Isaac Newton tarabынан kirgizilgen, kırgızça naçarlatуу degendi düşündüröt. G. Huygens tarabынан kirgizilgen, kırgızça aylanıp ötүү degendi düşündüröt. Keyinki tapşırma. Difraksiya kubuluşu degen emne? A. Tolkundardın kavattalışı. B. Tolkundardın toskolduqlardan çağılışı. V.
толқындардың тоскоолдуктарды айланып өтүшү. Г. Толқындардың бири-бирин күчөтүп начарлатышы. Кийинки тапшырма. Төмөнкү кубулуштардын кайсынысы дисперсия кубулушуна мисал боло албайт? А. Күн желесинин пайда болушу. Б. Асмандын көк тартып көрүнүшү. В. Ак жарыктын 7 түскө ажырашы. Г. Бардыгы мисал боло алат. Урматтуу окуучулар, бул берилген тапшырмаларды дептерге жазып, туура жообун белгилеп, өзүңөрдүн мугалимдериңерге жөнөтөсүңөр. Баарыңарга ийгилик каалайм. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.